Мен атым Тылдарова Патма. 2 kızım var. Köyüm ötüp ketdi. Uyum yok. Naziya bu yakka köçürüp geldi. Tıldarova Naziya. Allah Kuda için bunday insanlarga Allah razı olsun. Şu kıynayganımdan, okuna yıldan Nögerdenge köçürüp geldi. Hazır, men hazır şunun otam buluydu. Tıldarova Naziyaga menden yaxşılık kaçmasa, Allah'tan yaxşılık kaçsın. Bu uydu bana berdi. Ben özüme ötközüp berdi. Başta yaşayımın endi. Men Turdaliba Naziya. Halmen ayılının Nögerden ayıldan bolamın. Ayıldık kengешinin deputatыбын azırgı kezdе. Men köp жылдан beri ушул айылга, өзүбүздүн айылга, Nögerden айылга өтө жардам кылып, колумдан келгенче аракет кылып, 2015-жылы ушул Nögerden айылга чоң мечит салып бердим. Андан кийин кече 2018-жылы бизди элдер мындай бир аптада суу оорам болушуна байланыштуу өтө суудан кыйналышканга, таза суу жоктугуна байланыштуу мен 15 километрден тоодан булакты сууну алып түшүп, ушу элге кызмат кылайын деп элге алып түшүп бердим азыр. Ушу Nögerden айылга бул дагы бүргөндүдөн бери бул жагы шадыдан бери баары келип, ошол бөчкөлөргө токтуруп алып кетишип, ичип жатышат элдер азыр. Пайдаланышып жатышат. Бул иштерди бардыгын менен соопчулукка деп элдин көйгөйүнү чечиш үчүн аракет кылып жардам бергим келет. Азыр мына 2020-жылда биздин машы Nögerden айылында 2 ден соолугу чектелген адамдар бар. Экинчи группадагы ошого бирге 2 комната, бирге 1 комната шарты менен салып, азыркы бүгүнкү күндө ошолорду тапшырып атам ээлеригечи. Элдерге дагы чоң рахмат. Ошо торговый базардагы Акбар классташым колуга жардам кылды. Өзүмдүн иним бар Ниязбек, ал электричествосуга жардам берди. Кудайга шүгүр, заманыбыз тынч болсун. Дайыма эли журту заман болсун. Азыр Кадамжай шаарында ушундай квартиралар кыйматтап кетиптир. Элдер көп мисалы үчүн даттанып атат. Кудай буйруса мен аракет кылып атам. Ушу дагы бир этаж үйлөрдү салып, ошол муктаж адамдарга берсем деп ойлойм да. Кытталуу үй алгычачы. Ошолорго жардам кылгым келет. Мына Аллага шүгүр, мына быйыл азыр орозону аяктап атабыз. Бардык орозо туткандарга Алла Тааладан сураймын, ден соолук берсин, узун өмүр берсин. Кийинки жылга баарыбыз ушундай жакшы күндөргө ыйманыбыз менен, ден соолугу менен Алла Таала жеткизисин, насип этсин. Орозону дагы мына 3 күнү калды. Мына бүгүн мен ифтар берип, ошо ден соолугу чектелгендерге бир дуалайын деп аракет кылып ашы үйлөрдү тапшырып атам. Өтөн. Мана машул үйдө ошол Nögerden айылындагы зуур эже окунага түшкөн. Турмушу күйөөсү өтүп кетип, ошол мамлекеттик үйдө жашаган үчүн мен аны өзүмдү элиме кайтарып алып келдим. Ошол үй салып, ошол үйдү бүгүн бүтүрүп тапшырып отурам. Ошол 2 комната үйдү зуур эжеге атаганмын. Мына бул үй 2-чи комнатасы. Ошол зуур эженин үйү. Кышка бардык шарттары менен печкелерин куруп, духовкалары менен бүтүрүп бердим. Ушул мана бүгүн орозонун акыркы күнүдө Алла үчүн, Алланын ыраазычылыгы үчүн тапшырып отурам. Ушу зуур эже ушул жерде өнүп өсүп, бактылуу болсун, ден соолуктуу болсун. Ушул үйдүн чиригини көрсүн. Кане эмесе бардыгыңыздар мына орозо айында, орозонун дагы аз күндөрү калды. Алла разы болсун, бардыгыңыздардан ден соолук болсун, узун өмүр берсин. Быйылдан кийинки ушул жылга дагы Алла Таала бардыгыбызды эсен аман жеткизип, ушундай дастуркондорду үстүдө үзгөрсүз насип этсин. Баарыңыздар куш келипсиздер. Ошол эле группада кыйналган баласы жок, мисалы
ошого тапшырган атам да ошол үйдүчү. Шарты менен кылып ошо группада кылуу үчүн ошого шарты менен кылып тапшырган атам да. Су келебетти? Суу келе, сууду түшүргөнбүз. Суу бар. Суясы 2 метрге 4 метр. Енді аз-маз кемшілдіктері бар, бұл мал жерлерге шкаф сервант жасатып берем, Құдай бұйырса. Халмион айылдык кеңешинин депутатымын. Ушул Назияны бүгүн улуу иш кылганын белгилөө үчүн келип отурабыз. Мына азыр силердин көбөлүгүңөрдө ошол социал жактан аз камсыз болгон адамдарды үйлөргө киргиздик. Эми улуу күндө улуу иш кылды да. Бул кызыбыз ошол Халмион айылдык кеңешинин бир канча жолку депутаты. Эл колунан келип, эл үчүн кызмат кылган кыз катары канча жолу шайлап келе жатат. Эми бул кызыбыз азыр мына өзүңүз көрүп болгондой, ошо бир бардык шарты менен бир ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамга андан тышкары дагы бир социал жактан аз камсыз болгон үй бүлөгө жакшынакай үй салыптыр. Эми мен айткым келет да, өзү бир өлкөнүн адамдары бир тууган болушубуз керек. Ал эмес кээде ушул бир туугандай эмес болуп калабыз. Бул кызыбыздын пелинин кенеңдиги ошонун белгиси катары ушул эки өзүнүн айылдашына ошол үйдү салып отурат. Будан тышкары бул кызыбыз мешиттерди салды, бир 18 километр сууну алып келип берди, таза сууну. Бул жерде ошол сууну алып келгендин натыйжасында элдер таза суу менен камсыз болду. Ошол эле мезгилде суга суу катары да пайдаланып атат да. Кыскасы бул кыздын иштериге ийгилик каалайбыз, аман болсун демекчибиз. Дагында көптөгөн иштерди жасай берет деп ишенебиз. Мен Саитов Абдрасыл Саттарович, Ноғардан айылының тұрғыны. Азыркы күндө биздин Ноғардан айылыбыз ак өргө айыл болуп өзгөрүп калган. Мына Назия карындашыбыз Абдрас жайлоосунан мындайча айтканда аралыгы 50 турбада булактын суусун тартып келип, бул жерге биздин элибизге Халмион айыл аймагында жашаган тургундарга, андан сырткары мына Алга, Таргой ушул жактан келип, мына Халмион базарына келген жолоочулар да келип ушул Абдыраздын суусунан келип туруп алып ичип, неме кылышып кетип атат. Бул жерде Назиянын кылган кызматтарыны аябай мындайча айтканда сооптуу иштерди көп кылып атат. Бул элге жакшылыктарды көп неме кылды. Суунун аркасынан эми суу бул адамдын өмүрүнүн булагы болуп эсептелинет. Суусуз жашоо кыйын болот талааларда. Ошол кыйынчылыктарды билип, ушул Абдраз суусун тартып алып келип, мына азыркы күндө бактарды көгөртүп атат. Элибиз ушул жерден сууларды ташып ичип атат. Бизде эрте жазында ушул апрель айынан майдын 15-ине чейин бизде суу ооран болот. Нургазиев каналында бул жакта мына түшкө ынтымак зонасын биз түштүк деп коебуз. Ушул жака дагы 5 күн суу агат, 5 күн мына биздин түндүк деп коет. Ушул немеге биздин Ноғардан айылыбыздан суу агып өтөт Нургазиев каналында. Ошол мезгилгенге чейин суу жок болгондо элибиз ушул жерден өткөн жолоочулар, базарга келген каттаган базарчылар деле ушул келтирип Назиянын чыгарган Абдраз суусунун ташып ичеттер. Бул суу аябай жакшы, пайдалуу. Биздин илгертен ата бабаларыбыз айтып келген бул Абдраздын суусун даамы аябай башкача деп. Ошол алып келгенден бери канча элдер суу пайдаланып атат ушул булактын суусунан. Анан бул жердеги бир гана бул өзү үчүн тартып келген жок сууду. Бул эл үчүн тартып келди.
Ол жерде азыр канча бактарды өндүрүп таштады. Бул жерде ушул суу келгенден кийин айылына чөйрөсүдө канчаган үйлөр курулуп кетти. Жаштар ушул жерге суу бар экен деп көчүп чыгып жайланышып ататтар. Эми биз айтарыбыз, Назия карындашыбызга Алла таалам өзүнүн өмүрүн берсин, ырыскысын берсин, ден соолук берсин. Үй бүлөсү менен тынчтык, амандыкта элибизге, журтубузга ар дайым ушундай кызматтарды кылып жүргөнгө Алла таалам өзү насип эткен болсун. Gelin. Bizden Kırgız'dan olukları babam kurtadılar, pişip oturdu. Biz aşçılığırken biz bir yarım kıvrak olurdu. Başarınız kutlu olsun de. Amin. Naziye uyak. Allah'ım şu Naziye'yi ihsan kılıp bizi çakırtır Naziye'nin ihsanları Allah Teala özlerine de kabul etsin. Diye olsun olsun ömrünüzün rızkısılık mertebesi kadar olsun. Qanday maqsadda qalmasa, kimga yordam berish maqsadda qalmasa, o'sha odamlar shu yerda baxtli, taqtalar, vaqt dövləti bay-baylardan bo'lib yashasınlar. Şunu men birga kimga demoqchiman? Dünya eli tinch bo'lsin, dunyo juda tinch bo'lsin, olam tinch bo'lsin, osmonimiz ochiq ma'nolar jariq bo'lsin. Doimo yüzüden kulkun nur kelsin. Elimizga, yerimizga Alloh taolam qut beraka bersin. Intimoqchilik, rashkalik bersin. Qo'y boshlarımızga, yetakchilarimizga o'q bersin. Ko'ngil ko'tarib aytib, "Vomin" deb qo'l ochib o'tirgan barcha o'zi, jana mana shu bizga xizmat qilayotgan yigitlarimizga barcha o'zi Alloh taolam o'zingizga, boshingizni, o'g'illaringizga, qizlaringizga, butun yubilingizga barcha hurmat bersin. Barcha shu tinchlik zamonda uy bilan bola chaqalarimiz bilan tinch, baxtli, taqdir bo'lib yashaylik. Ikki dunyo baxtli bo'lsin Alloh taolam bergan. Aytganingiz kelsin, rahmat sizlarga ham.